Салам достор, кандайсыздар? Келдим кайрадан. Сиздер дагы тульясын, глубинасын аябай жакшы деңгээлде токуп келдиңиздер деген ишеничтемин. Мен токуп келдим, мен даярмын. Анда эмесе сиздер да даяр болсоңуздар, тадам! Бул шляпанын тульясы мен ойлогондой 20 катар токулуп келди. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн манекениңиздердин жанында токудуңуздар деп ишенем. Мына эми шляпа өңдөнүп бара жатат, көрүп атасыздар. Эми кандай кылабыз? Мындан ары биз козерогун чыгарабыз. Мындайча айтканда, мындай шкипканын айбанчасы сыяктуу айбанчасын чыгарабыз. Мына мен ойлогон размер чыгып бүттү. Дагы жибимди алмаштырам, себеби мен цветной кылып токуйм деп атая 3 кыл жип алганмын. Ошол 3 кыл жибимди алмаштырдым. Эми сиздер кандай кыласыздар? Өзүңүздөрдүн жибиңиздер болсо ошол боюнча токуй бересиздер. Жиптерди айкалыштырып өңдөрдү токуйм десеңиздер, анда дагы карап көрөсүздөр. Эми 3-чү бөлүктө жакшылап көңүл бөлөбүз. Кайрыш үчүн биз мурда эч өзгөрүүсүз убавка прибавка жок. Бул стеналардын өрүмдөрдүн берки бетинен дагы наркы бетинен дагы өткөзүп экөөнү бирдей өткөзүп атканбыз, карасаңыздар. Ал эми козерогунда андай кылбайбыз. Буларды стена деп коет, өрүмдөрдү. Ошонун берки жагындагы, алды жагындагы өзүбүз жактагы стенадан өткөрөбүз. Жибибизди рабочий жипти илип алып, мына стенаны бир анан өткөзүп, жипти илип алып, кайра эч өзгөрүүсүз прибавкасы гана болот. Убавка жок, токуйбуз. Стенаны берки жагын алдым. Кайра эле ошол жерден дагы бирди өткөзүп алып, прибавка кылдым. Карайбыз жакшылап. Бул жибулаган жерим эми ичинде кала берет. Экинчи жиптен дагы берки бетинен аласыздар. Өрүмдүн жипти илип алабыз. Тартып чыгарабыз. Мынакей. Биринчи жибибиз прибавка болгон, бир өрүмгө экини токуганбыз. Ал эми экинчи жип жалгыз токулду. Үчүнчү жипти дагы стенанын берки бетинен алып, жипти илип чыгып тартып чыгарабыз дагы. Жөн токуйбуз. Төртүнчү жибибизди дагы эмне кылабыз? Жалгыз токуйбуз дагы. Төртүнчү жипке прибавка кылабыз. Дал эле ошол жерден дагы бирди токуйбуз. Түшүндүңүздөр деп ойлойм. Кайталаймын. Бир круг чогуу токуйлу, андан кийинкисин өзүңүздөр бүтүрө бересиздер. Прибавка болду. Дагы эсептейбиз. 1. Стенанын берки бетинен алып атам. Мына берки бетинен алып атам, бир жак бетинен өрүмдүн. Алып чыгабыз. 2. 3. 4. Төртүнчү жибибизге дагы бирди токуйбуз ошол жерге эле. Кайра кайталаймын. Стенанын берки бетинен алабыз. 1. Экинчи жибибизди дагы өзүнчө алып алабыз. 2. Үчүнчү жибибизди дагы жалгыз алабыз. 3. Төртүнчү жип сөзсүз прибавка. Бир өрүмдү алган жерден дагы экинчисин дал ошол жерден алабыз. Экинчисин дагы ошол жерден киргизип, ошол жерден чыгарабыз. Жипти даярдалабыз. Карасаңыздар, бул жерде мындай болот. Бир стенасын токуганда мындай болуп көрүнөт. Көрдүңүздөр да? Кайрылып кетет. Себеби биздин немебиз, козерогубуз кайрылыш керек да сыртка. Ошону кайрып жатабыз азыр. Ошондуктан сырттан токуп атабыз. Эмне кылдык? 1, 2, 3 жип, 4-чү жипке кошумча токудук. Кайрадан бирден баштайбыз. 1, 2, 3. Төртүнчү жибибиз. Прибавка. Кайрадан ушул эреже менен акырына чейин барабыз. Мен менен чогуу токуңуздар. Мен менен чогуу санаганча. 1, 2, 3, 4. Төртүнчү жипке сөзсүз прибавка токуйбуз, билесиздер, Кайра ошол жерден киргизебиз, инени жипти тартып чыгарабыз. Прибавка болду. Кайрадан кайталаймын. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталайбыз. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталаймын. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1. Стенанын бир бетинен алабыз. Берки бетинен. 1, 2. Өрүмдүн бир жактагы, өзүбүз жактагы бетинен алабыз. 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4.
Прибавка. Қайталаймын. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Қарасаңыздар, ичи соны болып мынандай болып, кайрылып баштайт уже эле. Кайталайбыз кайрадан. 1, 2, 3, 4. Прибавка ошол жерге. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 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 Кайра кайталайбыз. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Так, кайталайм. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталайбыз. 1, 2, 3, 4. Прибавка ошол жерге. Прибавка эмне экенин билесиздер, кошуп токуу деген. Бир жерге экини да койбуз. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталайбыз кийинкини. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталайбыз ошол эрежени. 1, 2, 3, 4. Прибавка.
Қайталайбыз. 1. Только стенанын өзүңүздөр жактагы ана өрүмдөн аласыздар жипти. 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталайбыз. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кийинкиси. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталайбыз. 1, 2. Стенанын берки бетинен алабыз, адашпайсыңар. 2, 3, 4. Прибавка ошол жерге. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Кайталайбыз. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 4-нчү көмөй алабыз, прибавка кылабыз. Бул бир бирөөнү жөн токуп коебуз. Мына достор, караңыздар. Ар бир өрүмдү бирден кылтаттык менен көрсөтүп чыктым. Мына сыртына токуганда мына уже биздес кайрылып баштады, биринчи катарыбыз. Эми кандай кылабыз? Ушул катарда козерогдо уул балдарга 5 катар токсаңыздар жетиштүү болот. Кыз балдарга 6-7 токуй бересиздер. Ал жагы сиздердин тандооңуздар. Кандай кылабыз эми экинчи катарда? Экинчи катардагы кылтаттык менен көрүп алыңыздар. Экинчи катарда дал эле биринчидегидей 2 өрүмдү тең бирдей алып туруп, эч өзгөрүүсүз, прибавкасы жок, убавкасы жок, аягына чейин токуйбуз. Карайсыздар, мына өрүмдүн беркисинен дагы наркынан дагы аласыздар. Мындай кылып туруп, алып тартып чыгарабыз экөөнө тең. Мынакей. Эч кандай прибавка, убавка жок. Канча өрүм болсо ошончо өрүм токуй бересиздер. Ушундай кылып. Бирок акырына чейин токуйсуздар да, өзгөрүүсүз. 5 катар токуйсуздар, уул балдарга токуп аткандар. Ал эми кыз балдарга токуп аткандар деле 5 кылып токусоңуздар болот. Ал жагы өзүңүздөрдүн тандооңуздар. 7-6 кылсаңыздар болот. Анда эмесе козерогду токуп жолуп алабыз. Анан бүтүргөн жерин көрсөтүп берейин. 5 катар токуп келдим достор. Мына санайбыз. Сиздер да токуп келдиңиздер деп ишенем. 1, мына жерден баштаганбыз, 6-нчы катардын бүткөнүн. Бул жипти да карасаңыздар, бул жип сары жип бүткөндөн кийин бул жип бул жерден башталган. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Демек эмне кылат экенбиз? 5 катар калуучулар 7-8 кылсаңыздар болот. Мен мынтип 3 өңдөгү жиптен токудум. Эми караңыздар, каласа балдар, мындай болгон шляпа даяр болду. Бизге финишке жеттик. Андан кийин эмне кылабыз? Караңыздар, сонун болгон бизде шляпабыз пайда болду. Мындай болгон. Эми караңыздарчы, уул балдардын светине тиксеңиздер болот, кыз балдардын светине тиксеңиздер болот. Уул балдар дал ушул панама сыяктуу кылып кийип алса болот, мындай кылып. Ал эми кыздар бул жака кайрып, каласаңыздар бул козерогун жогорураак кыла аласыздар, көбүрөөк катар токсаңыздар, козерогу көбүрөөк болот, бийигирээк. Ал эми азыраак токсаңыздар дал ушундай шляпа болот. Мына шляпабыз бүттү. Буйруса мынакей дал ушундай шляпа чыгат. Сиздер дагы шляпаңыздарды бүтүп
Уулуңуздарга, кызыңыздарга кийгизип сүйүнүп отурасыздар деген ишеничтемин. Эми кандай кылып бүтүрөбүз? Бүтүрүү жолун көрсөтүп коеюн. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталат. Мындан кийинки сабактар дагы баш кийим токуу боюнча болот. Тюрбандарды токойбуз, допларды жана башка эркек балдардын шапкаларын сезонду ылайыкташтырып, баш кийимдерди дагы киргизип турамын YouTube каналыма. Башка видеолорумду дагы көрүп, колдоп, кубаттап туруңуздар. Эгер жакса комментарийлерди жазсаңыздар, албетте кабыл алам. Бүтүрүүдө акыркы жиптен биринен рабочий жипти илип алабыз. Ал жиптен дагы экинчи жиптен дагы алдынан тартып соединение кылып алабыз. Соединение кылып алгандан кийин узагыраак жипти чыгарабыз дагы кайчы менен учук жип жагын кыркып алабыз. Дагы буну алып коебуз. Эми буну катуу тарсак түйүлүп калат. Караңыздар. Эми ушул жерден бул жипти эмне кылабыз? Бир өткөзүп алабыз. Андан сырткары көрүнүп атат сиздерге. Жанагындай эле стенанын берки жагынан алабыз. Бул жипти киргизебиз, тартабыз. Кийинки стенага дагы ошентип жип тигөнгүчө ар бир өрүмгө жибибизди ушинтип бекитип чыгабыз. Кааласаңыздар кооздоп алсаңыздар болот шляпанын чекесин, кааласаңыздар жөн эле коюп койсоңуздар болот. Мен 5 эле катар менен калтырдым. Кааласаңыздар 6-7ге чейин кылсаңыздар болот. Эскертип кеткендей эле эркек балдарга эмне кылат экенбиз? 5 катар менен токтотобуз. Ушинтип жибибиздин акырына чейин ар бир өрүмдүн берки стеналарынан алып туруп, бул жипти утуру тартып чыгара беребиз. Жип тигөнгөндөн соң өзү бизде аябай сонун болуп бекилип калат. Кааласаңыздар ушул жерден деле кыркып койсоңуздар болот. Бул оңойчулук менен чыгып кетпейт, кыйла жолду кылып койдук. Анан дагы кыркып коесуздар. Мына финишке жеттик биз. Шляпабыз даяр. Эгер жаккан болсо, шляпага баа берип коюшуңуздарды суранам. Мынакей. Саламатта туруңуздар.